Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу, биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар, эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Билим рахаты. Сага билбеген нерселерди үйрөттү. Аллахтын сага көргөзгөн ырайымдуулугу улуу. 4:113. Билимсиздик бул намыстын өлгөнү, жашоо турмуштун текке кеткени. Билимсиздерден болбошуңду насаат кыламын. 11:46. Билим бул көздүн нуру, денедеги жан жана руханий энергия. Өлүп болгон кезде биз аны тирилттик жана адамдар арасында жүрө турган бир нур бердик. Ал караңгылыктардан чыкпай жүргөн адамга окшомок беле. 6:122. Кубаныч жана кең пейилдик илим менен келет. Анткени илим бул сырлардын ачкычы, жоголгонду табуучу жана жаңы ачылыштарды жасайт. Адам баласы ар дайым жаңы нерселерди, ачылыштарды көрүп билгиси келет. Ал эми илимсиздик бул зээригиштүү жана кайгы. Себеби турмуштагы көптөгөн жаңы нерселерден артта калат. Бүгүнкү күн кечээгидей эле болот, эртеңки күн да бүгүнкүдөй эле болот. Эгерде бактылуу жашоону кааласаң, анда илим издеп үйрөн. Пайдалуу илимдерди үйрөн, ошондо капалыгың, кайгылыгың жана көптөгөн маселелериң кетет. О Раббим, менин илимди көбөйткүн деп дуа кыл. 20:114. Оку, жараткан Раббиңдин ысымы менен. 96:1. Ким Аллахтан кайырдуу, жакшы нерсени кааласа, анда илим алып дин үйрөнсүн. Хадис. Илимсиз караңгы болуп туруп байлыгым бар, таанышым бар деп эч ким мактанып кекирейбесин. Анткени анын жашоосу толук эмес жана өмүрү кемелдүү эмес. О Мухаммед, сага Раббиңден келген нерсенин акыйкат экенин билген адам аны түшүнбөгөн сокур кишилерге окшойбу? 13:19. Илим деген кандай гана жакшы, аны менен инсан кандай гана кубанычка батып көңүлү куунак болот. Ким Раббиси тарабынан келген акыйкатка ээ болсо, ал жаман иштерди кооздолуп көрсөтүлүп коюлган жана напсин ээрчиген адамга окшомок беле. 47:14. Кубаныч жолу. Эң жакшы нерсе бул жүрөктүн кубануусу жана бепилдикте, тынчтыкта болуусу. Жүрөк кубанычта болсо, акылда бир калыпта болот. Артыкчылыктарга жетишет, көңүлдө куунак болот. Кээ бир инсандар айткан экен, кубаныч бул бир өзүнчө окулуучу сабак. Ким аны кантип табууну, ага кантип жетүүнү билген болсо, анда ал бактылуу болот. Турмуштун жакшы нерселеринен пайдалана билет. Кубанычты издөдө эң негизгиси бул чыдамкайлык керек. Канчалык кыйынчылыктар болсо да, ага сабыр кылуу зарыл. Анча-мынча болоор болбос нерселерге кайгырып капаланбоо керек. Жүрөк канчалык кубаттуу жана таза болсо, ошончолук көңүл куунак боло берет. Инсандын жүрөгүнүн алсыздыгы, коркоктугу, күчсүздүгү бул кайгы капалыкка алып барат. Кимде ким өз жанынан сабырдуулукка, чыдамдуулукка көндүргөн болсо, андагы болгон түйшүктөр, кыйынчылыктар жеңилдеп азая берет. Кубаныч сүйүнүчтүн душмандарынын бири. Бул түшүнүгү жана кургазору тар, көз карашы төмөн, өзүнүн жанын гана ойлогондук жана ааламда эмне болуп жатканын унутуу. Аллах Таала душмандарын ушундайча сыпаттаган. Силердин араңардагы дагы бир тайпа, мунафыктар өз жандары менен алек болушту. 3:154. Булар өз жандарын гана ойлоп, башкаларды эч ойлобойт. Өз турмушуна көңүл буруп, өзгөгө эч көңүл бурбайт. Ошондуктан биз анча-мынча өз жаныбызды ойлоону коюп туруп, башкаларга да бир аз жардам берип коелу. Өзүбүздүн кайгы капаларыбызды бир азга унутуп, эки нерсени аткаралы. Өзүбүздү жана башкаларды да бактылуу кылалы. Кубаныч жолунун дагы бир негизи пикириңди бош кое бербей тизгиндеп токтотуу. Эгер аны коюп жиберсең, баш бербей ээн баштык кылып, жаман кайгылуу ой пикирлерди, мурунку болгон кайгыларды көз алдыңа алып келет жана келечекти да коркунучтуу кылып көрсөтөт. Ошондуктан ой пикириңди олуттуу, пайдалуу, мөмөлүү жакка буруп, жалгыз Аллахка гана тобокел кыл. Адептүүлүктүн бир жолу бул кубанычтуулукка даярдануу, аны алып келүү, себептерин издөө,
Ал инсандын табиятына сиңгенче катуу аракет кылуу. Биздин жашоо турмушубуз капалыкка, нараазычылыкка, ызаланууга ылайыктуу эмес. Бул жерде чындыкты моюнга алсак жакшы болот. Чындыгында бардык кайгыларды жок кыла албайбыз. Анткени жашоо деген ошондой. Биз инсанды түйшүккө жараттык. 94. Биз адамды бир тамчы аралашма суюктуктан жараттык. Аны сыноо үчүн. 76:2. Аллах силердин кимиңер жакшы амалдарды жасаганыңарды сыноо үчүн жараткан. 67:2. Бирок мындан максат кайгыны, капалыкты, ызалыкты жеңилдетүү. Ал эми кайгы капаны биротоло жок кылып салуу бул бейиште гана болот. Ошондуктан бейишке киргендер ушинтип айтышат. Бардык мактоо бизден кайгыны жок кылган Аллахка болсун. 35:34. Жек көрүүнүн баары бейиште жок болгондой, кайгы бейиште гана кетээри бизге далил болуп турат. Биз алардын жүрөктөрүнөн бири-бирине болгон жек көрүүнү сууруп таштайбыз. 7:43. Ошондуктан кимде-ким бул дүйнөдө акыбалын жакшылап түшүнгөн болсо, анда ал аны кечиримдүүлүк менен карайт. Бул дүйнөнүн табияты, акыбалы, сыпаты ушундай деп билет жана аны менен күрөшөт. Эгер дүйнө акыбалы ушундай болсо, анда акылдуу, шамдагай, эпчил инсан кайгы капага баш ийбей, ага моюн сунбай, аны менен күч-кубатынын баарынча күрөшөт. Аллахтын душманын, өз душманыңарды жана башка силер билбеген, бирок Аллах билген душманыңарды коркунучта кармоо үчүн аларга каршы бүт күч-кубатыңарды жана атчандарды толук даярдыкта кармагыла. 8:60. Алар Аллах жолунда тарткан азаптан алсырашып, моюн сунушкан жок. Аллах сабырдууларды сүйөт. 3:146. Кыскача сөз. Капаланба. Эгер сен кедей болсоң, башкасы карызга батып олтурат. Эгер сенде унаа жок болсо, башкасы эки буту жоголтурат. Эгер сен ооруп жатсаң, башкасы оорунун айынан бир канча жылдан бери ак шейшепте жатат. Эгер сен балаңды жоготсоң, башкасы бир аварияда бүт үй бүлөсүн жоготкон. Капаланба. Анткени сен мусулмансың. Аллахка жана анын пайгамбарларына, периштелерине, акырет күнүнө, тагдырга ыйман келтирдиң. Капаланба. Эгер күнөө кылсаң, ага тообо кыл. Эгер жаман иш кылсаң, истигфар айт. Эгер ката иш кылсаң, аны оңдо. Анткени Аллахтын ырайымы кенен, эшиги ачык, күнөөлөрдү кечирет жана тооболорду кабыл кылат. Капаланба. Анткени башыңды оорутуп жатасың. Көңүлүңдү чөктүрүп, жүрөгүңдү чарчатып жатасың. Жатаар ордуңдан узак болуп, уйкуңду качырып жатасың. Сезимди, көңүлдү жөндөө. Адам баласынын көңүлү, сезими эки нерсе болгондо алоолоно түшөт. Катуу сүйүнгөн учурда жана күтпөгөн кырсык келген учурда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: "Эки акмак бузуку үндү чыгаруу мага тыюу салынды. Сүйүнүч келген учурда жана кайгы келген учурда." Мал дүйнө, ден соолук жана башка ушул сыяктуулар силерден кеткени себептүү капаланбагыла жана силерге келген нерсеге сүйүнүп көөп кетпегиле. 57:23. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Чыныгы сабырдуулук бул эң алгачкы учурда. Ким өз жанын капысынан келген кайгы учурунда же болбосо капысынан келген сүйүнүч учурунда кармай билсе, ошол инсан чыныгы сабырдуу жана чыдамкай болот. Бакыт рахатын сезе алат жана напсисин да жеңе билет. Аллах Таала инсанды сүйүнүп кекирейүүчү деп сыпаттаган. Эгер анын жаман тагдыр кармаса, чыдамсыздык кылат. Жакшы тагдыр кармаса, кызганчаак болуп калат. Намаз окуучулар гана андай эмес." 70, 20, 21, 22. Анткени намаз окуучулар жакшылыкта да, жамандыкта да орточо абалда болот. Жакшылык болгондо ыраазычылыкты билдирет, жамандык болгондо сабырдуу болот. Өз көңүлүн кармай албаган инсан жанын кыйын абалга салып сараңдык кылат. Өзүнчө кыйналып, дагы кыйналып кыстап, чарчап чалдыгат. Эгер ачууланса, каны кызып, жаңжал чыгарат. Коркутуп үркүтөт. Өзүн кармай албай жалындап күйүп адилетсиздик кылат. Эгер сүйүнсө көпчүп кетет. Өз жанын унутуп, инсандык сапатына аша чаап кетет. Эгер бирөө менен айтышса, тилдеп жамандап, анын жакшылыгын унутат. Эгер бирөө жагып калса, анда аны мактап, даңктап, эң бийик чокуга чыгарып жиберет. Бул тууралуу айтылган накыл кеп бар. Сүйгөнүңдү акырын сүй, балким ал бир күн жаман көргөнүң болуп калар. Жаман көргөнүңдү акырын жаман көр, балким ал бир күн сүйгөнүң болуп калар. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде ушундайча айтылат: "О Аллахым, ачууланган абалда да, сүйүнгөн абалда да мени адилеттүү, орточо кыл.
Кимде-ким өзүн кармай билсе, анда ал акылын башкара билет. Бардык нерсени таразалап, ар бир нерсенин өз кадырын берет жана акыйкатты туура жолду билет. Акыйкатта элчилерибизди ачык аяндар менен жибердик. Адамдар адилеттүүлүктөн чыгып кетпеш үчүн алар менен кошо китеп жана таразаны түшүрдүк. 57-25. Ислам дини адилеттүүлүктү, адеп ахлакты алып келүү үчүн келген. Ошондой эле мурунку диндерде туура жолду көрсөтүү үчүн келген. Силер башка адамдарга күбө болууңар үчүн биз силерди орточо адилеттүү үммөт кылдык. 2-143. Адилеттүүлүк бул сөзсүз болуу керек. Шарият өкүмдөрү да адилеттүүлүктү талап кылат. Анткени дин бул чынчылдык жана адилеттүүлүктүн үстүнөн курулган. Инсан сүйлөгөндө, мамиле кылганда, адеп ахлагында чынчыл жана адилеттүү болуусу зарыл. Раббиңердин сөздөрү баардык чындык жана адилеттүүлүк менен бүттү. 6-115. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бактылуу болгон сахабалар. Чындыгында сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы адамзатына Аллах Таала тарабынан келген туура жолду көрсөтүүчү элчи. Ал инсандарды байлык топтоого чакырган жок. Анын өзүнө да асмандан байлык түшкөн жок. Анын өзгөчө жыргал жашоодо жашай турган эч кандай бакчасы болгон эмес. Заңгыраган сарайы да болгон эмес. Аны чакырган чакырыгына баш ийип, өз жоктоочуларына, муктаждыктарына жана машакаттарына карабай сахабалар аны менен бирге болуу үчүн сөз берип ыйман келтирди. Ошол убакта алар аз жана алсыз болуп турган кез эле. Ошол кезде аларды каардуу көздөр курчап турган. Ошондой болсо да сахабалар пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам чын жүрөктөн сүйүштү. Алар кысымга алынды, соода сатыктан токтотулду, намыстарына тийишти. Жакын туугандары да аларга каршы чыкты. Алардын кээ бири азапталды. Ошондой болсо да пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам бүт сүйүүсү менен сүйүштү. Кээ бирлерин кайнаган чөлдө сүйрөштү, башкаларын жылаңаштап сабашты. Аларды азаптап жатып, капырлар кыйноонун ар түрдүү жолдорун үйрөндү. Ошондой болсо да пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам бүт сүйүүсү менен сүйүштү. Жерлерин, мал дүйнөсүн тартып алды, үй бүлөсүн азапка салды. Жаш балдарды оюн күлкүсүнөн ажыратып, азап кайгыга салды. Ошондой болсо да пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам бүт сүйүүсү менен сүйүштү. Исламга чакыргандыгы үчүн момундардын башына ар түрдүү сыноолор болду. Азап кайгы, кекиртекке жетсе да Аллах Тааладан үмүттөрүн үзгөн жок. Ошондой болсо да пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам бүт сүйүүсү менен сүйүштү. Согушка барышса, өлүмгө тике карап, маанайы ачык, жүзү жарык турчу. Анткени пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам бүт сүйүүсү менен сүйүшкөн эле. Кээ бирлери динге чакыруу катын башка падышалыкка жеткирүү үчүн жөнөтүлдү. Бирок ал жактан тирүү кайтышпаганын билген болчу. Ошондой болсо да ал вазыйпаны ыраазычылык менен кабыл алып аткарды. Анткени пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам болгон сүйүүсү менен сүйгөн эле. Бирок эмнеге пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык жакшы көрүшүп, ал алып келген дин менен бактылуулукка жетип, ошол хидаят туура жолдо көңүлдөрү рахаттанып, бардык азап тозок, кыйынчылыктарды унутушуп, аны ээрчишти. Анткени алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген жолдо бардык жакшылыктарды, кубанычты көрдү. Акыйкатты, чындыкты көрдү. Көкүрөктөрүндө болгон каалоолорун, суроо талаптарын ошол жолдон табышты. Жүрөктөгү алоолонгон отту пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жумшактыгы менен өчүрдү. Көкүрөктөгү болгон катуулукту жакшы сөзү менен жумшартты. Руханий муктаждыктарды Куран менен азыктандырды. Алардын жүрөгүнө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыныгы ыраазычылыкты жеткирди. Аллах жолунда тарткан кайгы азаптарды эч эсепке алышкан жок. Анткени алардын көкүрөгүндө Аллахка болгон акыйкат орун алып, болгон жараатты, кыйынчылыкты унутушкан эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын жүрөктөрүн хидаят туура жолун чыйралтып бышырды. Өз сүннөтүн үйрөтүп, көздөрүн нурдуу кылды. Караңгылык, билимсиздик доорду артка таштап, бутпарас, отпарастыкты жок кылды. Көкүрөктөрүндөгү болгон көрө албастык, душмандык отун өчүрүп, ордуна ыйман нурун орнотушту. Ислам жолун тапкандан кийин жүрөктөрү канааттанып, жандары рахатка батып, ошол жолдо гана чыныгы бакытты сезе башташты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге болуу алар үчүн жашоонун эң таттуусу эле. Анын жанында жүрүү, сүннөттөрүнө амал кылуу, буйруктарын аткаруу алар үчүн эң бактылуу жашоо эле. О Мухаммед, биз сени бүткүл ааламдарга мээрим катары жөнөттүк. 21-107. Албетте сен чындыгында
туура жолго баштайсың. 42:52. Ал Аллах өз каалоосу менен аларды караңгылыктан жарыкка алып чыгат. 5:16. Силер үчүн жакшылык алып келүүчү нерсеге чакырып жатканда Аллахты жана анын элчисин ээрчигиле. 8:24. Тозоктун бир чуңкурунун кырында адашкан жолдо турган кезиңерде ал Аллах силерди андан куткарды. 3:103. Чындыгында сүйүктүү, үлгүлүү, өрнөктүү болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен сахабалар бактылуу жашашты. Аллахым адашкан акылдарды туура жолго салган, адашкан жандарды жаман жолдон кайтарган пайгамбарыбызга саламдар, салаваттар болсун жана болгон күч-кубаттары менен аракет кылып пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам ээрчип динди жеткирген сахабаларына ыраазычылык болсун. Жашооңдон зээригүүнү айдап сал. Бүт өмүрүн зээрикпестен бир калыпта жашаган инсан жок эсе. Анткени инсандын жаны сабырсыз, бат зээригет. Инсандын табияты бир калыпта зээриге турган болуп жаралган. Ошондуктан Аллах Таала бардыгын ар түрдүү кылып жараткан. Убакыттар, орундар, тамактар, ичимдиктер, жаратылыштар, күн, түн, түздүк, тоолуу, ак, кара, ысык, суук, көлөкө күн, таттуу, кычкыл жана башка ар түрдүүлүктү Аллах Таала Кур'анда да айтып өткөн. Аллах аарынын ичинен түрдүү балдарды чыгарды. 16:69. Жер бетинде ар түрдүү эгиндер, мөмөлөр жайгашкан. 13:4. Аллах окшош жана окшош эместерди өстүрөт. 6:141. Тоолордун да ак ала, кызыл ала жана чым караларын чыгардык. 35:27. Ушул күндөрдү адамдардын арасында айлантып турабыз. 3:140. Муса алейхиссалам пайгамбардын убагында жөөттөр дайыма эң жакшы тамак жей бергендиги үчүн андан тажашып мындай дешкен: бир түрдүү даамга сабыр каниет кылбайбыз. 2:61. Мамун деген аалым халифат да болгон. Ал кээде отуруп, кээде туруп, кээде басып окучу экен. Күндөрдүн биринде ал инсандын жаны сабырсыз болгондуктан бат зээригет деп айткан экен. Турган, отурган жана жамбаштап жаткан абалында да Аллахты эскергендер. 3:191. Ибадаттарды да карап көрсөк, анда да ар түрдүүлүк бар. Жүрөк, сөз, кыймыл-аракет жана мал-дүйнө амалдары, намаз, зекет, орозо, ажылык, дааватка чыгуу, намаз, каада, рүкү, сажда жана ташаххудда отуруу бар. Ким көңүлдүүлүк, ишкердүүлүк жана шамдагайлыкты кааласа, анда ал жумушун ар түрдүү кылсын, күнүмдүк турмушуна көңүл бурсун. Мисалы, китеп окуганда ар түрдүү темадагы китептерди окусун. Куранды тасвирдин түшүндүрмөсү менен, пайгамбардын саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын, хадисин, тарыхты жана ар түрдүү адабый китептерди окусун. Мына ушинтип убакытты бөлсө болот. Ибадатка, зияратка, конок күтүүгө, спорт менен машыгууга жана саякатка чыгып эс алууга да убакыт бөлсүн. Ошондо инсан жашоого шайыр көз караш менен карай алат. Анткени инсан ошонусу менен алдыга умтулуп, жаңы нерселерге аракет жасайт. Тообону кабыл кылуучу Аллахка сүйүнгүн. Аллах Тааланын бул аяты сени кубандырып, кайгыңды кетирип, бакыт алып келер. О, менин өздөрүнө ысырап, көп күнөө кылган пенделерим. Аллахтын ыйманынан үмүтсүз болбогула. Аллах баардык күнөөлөрдү кечирет. Чындыгында ал кечиримдүү, ырайымдуу. 39:53. Аллах Таала бул аятта "О менин пенделерим" деп өз пенделерин жүрөгүн тынчтандырып, көңүлүн көтөрүү катарында айтууда. Өзгөчө көп күнөө кылган пенделерин айтып жатат. Аллахтын кечириминен үмүтсүз болбогула деп бизди үмүтсүз болуудан кайтарууда. Ким күнөөсүнө тооба кылып кечирим сураса, баардык күнөөлөрү кечирилет. Чоң күнөө да, кичине күнөө болсо да, деп бизге кабар берүүдө. Аягында ал ырайымдуу, кечиримдүү деп жогорудагы айтылган сөздөрдү кубаттоо катары айтууда. Аллах Тааланын бул аяттары да сени кубандырып сүйүндүрөр. Ыплас, күнөө иш менен алектенгендер, өз жандарына зулумдук кылгандар, билип туруп жасаган күнөө иштерин улантышпаса, Аллахты эстеп күнөөлөр үчүн кечирим сурашса, Аллахтан башка ким күнөөлөрдү кечире алат? 3:135. Ким күнөө иш жасап, же өз жанына зулумдук кылса, андан соң Аллахтан кечирим сураса, анда ал Аллахтын кечиримдүү, мээримдүү экендигин табат. 4:110. Эгерде силер тыюу салынган чоң күнөөлөрдөн өзүңөрдү тыйып сактасаңар, силердин кичине күнөөңөрдү кечиребиз жана силерди бейишке киргизебиз. 4:31.
Эгерде алар өздөрүнө адилетсиздик кылышса, сага келишет да Аллахтан кечирим сурашат. Алар үчүн Аллахтын элчиси да кечирим сураганда, алар Аллахтын тооболорду кабыл кылуучу мээримдүү экендигин табышаар эле. 4:64. Анткени мен ким тообо кылып, ыйман келтирип туура жолдо жүрсө, албетте аны кечиремин. 20:82. Муса алейхиссалам пайгамбар каталыктан бирөөнү өлтүрүп коюп, ырайымы менен Аллахтан кечирим сураганда, Аллах аны кечирет. О Раббим, чындыгында мен өзүмө күтүүсүздөн жамандык кылып алдым. Мени кечире көр, деди Муса. Ошондуктан Аллах аны кечирди. 28:16. Дауд алейхиссалам пайгамбар Аллахка тообо кылып кечирим сураганда, Аллах аны кечирет. Биз ал үчүн бул күнөө ишти кечирдик. Чындыгында биздин алдыбызда ага ынактык, жакындык жана жакшылык акыбети бар. 38:25. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын кечиримдүүлүгү тууралуу ушундай хадистерде айткан. Мээримдүү Аллах Таала ушундай дейт: О адам баласы, эгерде сен мага дуа кылсаң, күнөөңдү кечирүү үчүн сурансаң, үмүт кылып күнөөң канчалык болсо да, анысына карабай кечиремин. О адам баласы, эгер сенин күнөөң көккө жетер даражада көп болсо, анан мага истигфар айтып, чын жүрөктөн кайра күнөө кылбоо үчүн кечирим сурасаң, көптүгүнө карабай кечиремин. О адам баласы, эгер мага жер толтура күнөө кылып келсең да, анан мага эч ширк келтирбей, шерик кошпостон күнөөңө өкүнүп тооба кылып, каза болуп, менин алдыма келсең, анын ордуна жер толтура кечирим берем. Күндүзү күнөө кылып коюп, кечинде кечирим сурап тообо кылгандар үчүн албетте Аллах кечинде кечирим колун сунат, күнөөлөрүн кечирет. Кечинде күнөө кылып коюп, күндүзү кечирим сурап тообо кылгандар үчүн албетте Аллах күндүзү кечирим колун сунат, күнөөлөрүн кечирет. Күн батыштан чыкканча ошондой уланат. Хадис Кудсиде ушундай деп баяндалат: О пенделерим, чындыгында силер кечээ күндүзү күнөө жасайсыңар. Мен баардык күнөөлөрдү кечиремин. Чын дилден мага истигфар айтып кечирим сурагыла. Мен күнөөңөрдү кечирем. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Баарыңар күнөөкөрсүңөр, ал эми ошолордун ичинен эң жакшысы күнөөсүнө тооба кылгандар. Аллахтын бир пендеси Аллахка тообо кылса, Аллах ушундай курсант болуп сүйүнөт. Анын мисалы, бир инсан төөсүнө тамагын, суусун жүктөп сапарга чыгат. Чөлдө баратып аны жоготуп жиберет да, издеп акыры таба албастыгына көзү жетип, чарчаганынан бир дарактын астына жатып уктайт. Бир маалда көзүнө ачса, төөсү жанында турган болот. Ал ушунчалык сүйүнгөндөн, Аллахым, сен менин кулумсуң, мен сенин Раббиңмин деп ката айтып жиберет. Баардыгы тагдырга жазылгандай болот. Албетте, баардык нерсе тагдырга жазылгандай болот. Бул ишеним менен ислам дининде жүргөн пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам артынан ээрчиген момун мусулмандар гана ишенет. Анткени баардык нерсе Аллах Тааланын каалоосу, илими жана тагдыры менен гана болот. Китепке Лафхул Махфузада алдын ала жазылып коюлгандай, жерге да, силердин жаныңарга да кайгы биз белгилеп койгондон мурда келбейт. Чындыгында бул Аллахка жеңил. 57:22. Биз баардык нерсени тагдыр өлчөм менен жаратканбыз. 54:49. Албетте, биз силерди коркуу, ачкачылык, мал-мүлктүн, жандын жана мөмө жемиштердин катачылыгы сыяктуу нерселер менен сынайбыз. Сабыр кылуучуларга бейиштен орун бар деп сүйүнүчтүү кабарды угуз. 2:155. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде ушундайча баяндалат: Чыныгы момунга таң калса болот, анын баардык иштери жакшылык. Эгер арага бир кубаныч келсе, Аллахка ыраазычылык айтат. Алда анын жакшылыгына. Эгер ага бир жамандык келсе, сабыр кылат. Алда анын жакшылыгына. Бул бир гана чыныгы момун мусулманда болот. Эгер бир нерсе сурасаң, Аллахтан сура. Эгер жардам сурасаң, аны да Аллахтан сура. Билгин, эгер бүт инсандар чогулуп сага бир пайда берем десе, сага Аллах тагдырыңа жазып койгондон артык пайда берише албайт. Эгер бүт инсандар чогулуп сага зыян жеткиребиз десе, сага Аллах тагдырыңа жазып койгондон артык зыян берише албайт. Анткени бүт инсандардын тагдыры эч-ак эле жазылып бүткөн. Билгин, сага кандай жакшылыкпы, жамандыкпы келген болсо, алда сага тагдырыңа жазылганы. Сага пайда бере турган нерсе менен алек бол. Аллахтан гана жардам сурап, кош көңүл болбо. Эгер сага бир нерсе болсо, эгер ушундай кылганымда мындай болмок деп айтпагын.
бирок Аллахтын каалаганындай болот деп айткан. Балким силер жаман көргөн нерсе силер үчүн жакшыдыр. Балким силер жакшы көргөн нерсе силер үчүн жамандыр. Анткени Аллах билүүчү, силер билбейсиңер. 2:216. Кыйынчылыктын жеңилдөөсүн күт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ушундай келет. Ибадаттын эң жакшысы кыйынчылыктын жеңилдөөсүн сабыр кылып Аллахтан күтүү. Таң мезгили жакын эмеспи? 11:81. Таң жакындаганда кайгы капада кете баштайт. Ошондуктан таңдын атышын күтүп, Аллахтан гана жардам күт. Арабтарда накыл сөз бар. Эгер арканды тарта берсе үзүлүп кетет. Демек, эгер кыйынчылык көбөйсө, анда анын артынан жеңилдик келүүсүн күт. Аллах Таала Кур'анда ушундайча айткан. Ким Аллахка такыба болсо, ага ар түрдүү кыйынчылыктардан чыгып кетүүгө жол ачып берет. 62:2. Ким Аллахтан корксо, ал анын иштерин жеңил кылып коет. 65:4. Кимде ким Аллахтан корксо, ал анын күнөөлөрүн өчүрөт жана соопторун көбөйтөт. 65:5. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген. Аллах Таала айтат: "Мен пендемдин оюн дагыдай болом. Жакшылык жөнүндө ойлонсо, жакшылык берем. Ал эми жамандык жөнүндө ойлонсо, жамандык берем. Мен жөнүндө кандай ойлонсо, ойлонсун." Ал тургай пайгамбарлар үмүт үзүп, алар чындыгында эле жалганчы атыгып кеттик деп ойлогон кезде, аларга жардамыбыз келип, биз каалагандарыбыз азаптан куткарылган. 12:110. Акыйкатта кыйынчылыктын артынан жеңилдик келет. Чындыгында кыйындык улай жеңилдик келет. 94:5-6. Укула, Аллахтын жардамы жакын. 2:214. Акыйкатта ким жакшы иштерди жасаса, ага Аллахтын ырайымы жакын. 7:56. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген. Билгин, жардам сабырдуулуктун артынан келет, жеңилдик кыйынчылыктардын артынан келет. Истигфарды көп айт. Раббиңерден истигфар айтып кечирим сурагыла. Ал чынында кечиримдүү. Силерге асмандан себилген жамгыр жиберет жана дүйнө мүлк, перзенттер менен кубаттап, бак дарактарды жана соолу бас дарыяларды берет. 71:10, 11:12. Истигфарды көп айтсаң, Аллахтын жардамын көрөсүң, көңүлүң куунак болот. Адал ырыскы табасың, салих жакшы перзенттерди насип кылат жана көп жакшылыктарды көрөсүң. Жасаган күнөөлөрүңдүн кечирүүсүн сурап, Аллахка жалбаргыла жана экинчи кайталабаймын деп тооба кылгыла. Ошондо силерди белгиленген убакытка чейин эң сонун ырыскылар менен пайдалантат жана ар бир пазилеттүү, эксан садакалуу адамга өзүнүн пазилетинен берет. 11:3. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам истигфар тууралуу мындай хадис айткан. Кимде ким истигфарды көп айтса, Аллах анын баардык кайгысын жеңилдетет жана ар бир кыйынчылыктан чыгарат. Истигфардын эң жакшысы ушул. Аллахым, сен менин Роббимсиң жана сенден башка сыйынууга татыктуу Кудай жок. Сен мени жараттың, мен сенин кулуңмун. Сага убада бергендей күчүмдүн жетишинче ыхластуу болуп сага кулчулук кылам. Кылган жамандыктарымдан сактооңду сурайм. Мага берген неамат жакшылыгыңды мойнума алам жана кылган күнөөлөрүмдү да мойнума алам. Күнөөлөрүмдү кечире көр. Сенден башка күнөөлөрдү кечирүүчү эч ким жок. Дайыма Аллахка зикир айтып жүр. Аллах Таала Кур'анда зикир тууралуу мындай деген. Аллахты эстөө менен жүрөктөр тынчтанат. 13:28. Мени эстегиле, мен да силерди эстеймин. 2:152. Аллахты көп эстеген эркектер менен аялдар. Аллах ушуларга кечирим жана улуу сооп сыйлыкты даярдап койду. 33:35. О ыйман келтиргендер, Аллахты көп зикир кылгыла. Эртелик кеч ага таспих айткыла. 33:41-42. О ыйман келтиргендер, мал дүйнөңөр менен бала чакаңар силерди Аллахты зикир кылуудан алаксытып койбосун. 63:9. Аллах кааласа дегин жана унутуп калганыңда Раббиңди эстегин. 18:24. Жана 5 убак намазга турганда Раббиңе мактоо жана таспих айт. Түндүн бир бөлүгүндө жана да жылдыздар кеткен таң мезгилинде дагы ага таспих айт. 52:48-49. О ыйман келтиргендер, эгерде душман жамаатка жолуксаңар, бекем сабырдуу болуп, жеңиштен үмүтүңөр болсо, Аллахты көп эстегиле. 8:45. Зикир тууралуу пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам кээ бир хадистер.
Раббисине зикир кылган менен Раббисин зикир кылбагандын айырмасы тирүү менен өлүктөй. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде жалгыздануучулар көп ийгилик соопторго жетишти деп айтат. Анда сахабалар сурайт: "О Аллахтын элчиси, жалгыздануучулар деген кандай?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахты көп зикир кылган эркектер жана аялдар деп жооп берди. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам бир киши келип: "О Аллахтын элчиси, мага ислам өкүмдөрүн көп болуп кетти. Мен картайып калдым. Мага айтууга жеңилирээк бир нерсе үйрөтчү. Ошону айтып жүрөйүн" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага: "Тилиң Аллахты зикир кылуудан кургабасын" деп айтты. Сенде көптөгөн жакшылыктар бар. Аллахтын сага берген көрүнүктүү жакшылыктары тууралуу ой пикир жүргүз. Ошол жакшылыктары үчүн ыраазычылык билдир. Сага бергендерине Аллахка карыздар экендигиңди бил. Эгер Аллахтын неаматтарын санасаңар, бүтүрө албайсыңар. 6:18. Силерди көрүнгөн, көрүнбөгөн неаматтарына бөлөп таштады. 31:20. Силерде болгон көрүнгөн жана көрүнбөгөн неаматтардын бардыгы Аллахтан. 16:53. Биз ага эки көз бербедикпи? Тил жана эки эрин бербедикпи? Жана биз аны эки жолго багыттадык. 98:9-10. Сенде катар неаматтар бар. Жашоо неаматы, ден соолук неаматы, угуу неаматы, көрүү неаматы, эки кол, эки бут, таза аба, таза суу, ар түрдүү тамак аш. Баарынан да эң жакшысы хидият, туура жолдо исламда жүргөнүң. Бир инсан айткан экен: "Эки көзүңдү миллион долларга алмаштырасыңбы? Эки кулагыңдычы? Эки бутуңдучу? Эки колуңдучу? Жүрөгүңдүчү?" Албетте жок. Демек, сенде кандай гана көптөгөн байлык бар, ошонун ыраазычылыгын өтөбөдүң. Бул дүйнөгө капа болуу ылайыктуу эмес. Бакытты бекемдеп, аны өөрчүтүп, өнүктүрүү үчүн арзыбаган иштерге көңүл бурбоо зарыл. Чын жүрөктөн жигердүү аракет кылган инсандын чыныгы аракети, кызыгуусу акырет үчүн болот. Илгери салих инсандардын бирөөсү бир мусулман тууганына мындай кеңеш айтат: "Көңүлүңдөгү кызыгууну бир нерсеге гана кой. Ал Аллах Таалага жолугуу жана акырет күнү болсун. Дал ошол күндө, акырет күнү, силер Раббиңерге жолуктуруласыңар. Силердин эч бир сырыңар жашыруун калбайт." 69:18. Акырет күнүнөн башка ойлоно турган нерсе жок. Демек, бул дүйнөдөгү кызматтагы иш тууралуу, алтын, күмүш, бала чака тууралуу, байлык, атак, даңк, заңгыраган үйлөр, креслолор тууралуу ойлонуу акыреттин алдында арзыбаган нерсе. Аллах Таала мунафыктарды ушундайча сыпаттаган. Дагы бир тайпаны, мунафыктарды, өз жандары кайгыга, ойго салып, Аллахка адилетсиздик менен күмөн кылышты. 3:154. Булардын ой максаттары өз жандары, курсактары жана нафсилери. Ошондуктан буларда эч качан акырет үчүн кайгыруу болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сахабалар дарактын астында баят кылып кол беришип жатканда, мунафыктардын бирөөсү кутулуу үчүн кызыл төөсүн издеп кетет да: "Ал төөмдү тапканым силер менен баят кылганымдан жакшы" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул окуя тууралуу мындай дейт: "Баарыңар кечирилесиңер, бир гана кызыл төөнүн ээси кечирилбейт." Сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен күндүн ысыгында да бир согушка чыгууга туура келет. Ошондо мунафыктардан бирөөсү мал дүйнөсүн, өз жанын жакшы көрүп согушка чыкпай, жолдошторуна күндүн ысыгында чыкпай эле койгула дейт. Ага жооп катары Аллах Таала айтат: "Айткын, тозоготу андан да ысык." 9:81. Бул окуяда мунафыктардын сөздөрүн Куранда Аллах Таала айтып өткөн. Алардын бирөөсү: "О Мухаммад, мага калууга уруксат бер, мени бузуп койбо" дейт. 9:49. Жакында сага согуштан калып калган бедуиндер бизди мал мүлкүбүз жана үй бүлөбүз бошотпой койду. Эми биз үчүн Аллахтан кечирим сура дешет. 48:11. Булардын максаттары арзыбаган нерсе. Мындайды ою начар адамдар гана кылат. Ал эми сахабалардын ыймандары бекем, эржүрөк болуп, Аллахтын гана ыраазычылыгын каалашкан. Капаланбай кайгыңды айдап сал. Момун мусулмандын бош, ишсиз, аракетсиз жүргөнү туура эмес. Ошондуктан капаланып, кайгырып жүргөн инсандардын көпчүлүгү бир жумуш кылбай бош жүргөн адамдар болот. Жалганчылык, ушакчылык бул пайдалуу иштен узак кылып бактысыздыкка алып барат. Аракет кылып,
мээнет кылып иште, китептерди оку, Куран оку жана таспих айт, китеп жаз, башкаларды зыярат кыл, убактыңды үнөндөп аны пайдалана бил. 1 мүнөттү да бош өткөрбө. Анткени бош калсаң, ордуна капалык, тынчсыздануу, кайгыруу, азгыруу кирип алат да шайтандын оюнчугу болуп каласың. Кылган соопторуңду Аллахтан сура. Бир сооптуу иш кылсаң, калыс Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кыл. Башка бирөөдөн ыраазычылык күтпө. Эгер бирөөгө жакшылык кылсаң, бирок ал адам начар болсо, эч качан капа болбо. Анткени кылган жакшылыктарыңдын сообун Аллах Таала гана бере алат. Аллах Таала сүйгөн пенделери тууралуу Куранда мындай дейт: алар Аллахтын ырайымын жана ыраазычылыгын издешет. 59:8. Пайгамбарлары тууралуу мындай деп айткан: бул үчүн мен силерден акы сурабаймын. 26:109. Мен силерден өзүм үчүн акы сурабаймын, ал силердин өзүңөргө. 34:47. Ал эч бирөөгө сыйлык берүүгө милдеттүү эмес. 92:19. Биз силерден ыраазычылык да, сый да күтпөстөн Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана тойгузабыз. 76:9. Жалгыз Аллахтын өзүнөн гана жакшылыкты күт. Бир Аллах гана сага соопту, сыйлыкты бере алат. Ал өзү гана эсеп кытап кылат жана жазалайт же ыраазы болот. Бир согушта мусулмандардан шейит болот. Халифа Умар разиаллаху анху сахабаларга өлгөндөр ким деп сураганда, Умарга разиаллаху анху аттарын айтып, кээ бирин сен тааныбайсың деп айтышат. Умардын разиаллаху анху эки көзү жаш алып, бирок Аллах тааныйт да деп айткан. Бир салих инсан көзү көр кишини сыйлап эң сонун тамактардын биринен берет. Ал кишинин үй бүлөсү ага: бул көр кандай тамак жеп жатканын кайдан билмегиле деп айтат. Анда ал: бирок Аллах билет да деп жооп узатат. Кудай Таала сенин кандай соо иштерди кылып жатканыңды, башкаларга жардам берип жатканыңды жана жакшылык кылганыңды билип турса, анда адамдардан кылган жакшылыктарыңдын сыйлыгын күтүп эмне кыласың? Келбеген нерсеге капаланба. Тооратта ушундай деп жазылганы бар: корккон нерсенин көбү болбойт. Мунун мааниси, инсандардын корккон нерсесинин көбү келбейт. Адам баласы акылы менен ойлогон жалган нерселердин көбү көз менен көрүп жүргөн турмушта ишке ашпайт. Эгер бир мусибат, оорчулук болду деп угуп калсаң, анда кайгырууга шашпагын. Анткени көптөгөн айтылган сөздөр жалган болуп чыгат. Тагдырга жазганы кандай болоорун Кудай Таала билет. Адам баласы келечектеги боло элек нерсени кантип билмегиле? Мына мен баардык ишимди Аллахка гана тапшырганмын. Чынында Аллах пенделердин ар бир кыймыл аракетин көрүп туруучу. Бирок Аллах аны алардын айла амалдарынан сактап калды. 40:44-45. Жалганчылардын, көрө албастардын сындаганы. Сабыр кылсаң, алардын сага болгон калптарына, көрө албастыгына сооп табасың. Ананда алардын сындаган калп сөздөрү сенин жакшылыгың болот. Инсандар өлгөн итти карабай эле болор болбос нерсени карап көрө албастык кылышат. Муса пайгамбар адамдардын ал тууралуу айткан сөздөрүн токтотуунун Раббисинен суранганда, Аллах Таала ага мындай деп айткан: "О Муса, андай сөздөрдү мен көңүлүмө албаймын. Мен аларды жараттым, ырыскы бердим. Алар мен тууралуу жаман сөздү айтышат, тилдешет. Сен эч качан намысыңа жала жабуудан адамдардын тилин токтото албайсың. А бирок жакшылык жасап, алардын сөздөрүнөн, сындарынан узак боло аласың. Байлар көпчүлүк убакта тынчсыздануу менен жашашат. Эгер бир аз жоготууга учурашса, анда кан басымдуулугу көтөрүлүп кетет. Адамдарды кылыгы жана тили менен шылдыңдаган баардык шылдыңчыга азап тозок болсун. Ал мал мүлктү адал арамына карабай чогултту жана эсептеди. Байлыгы аны түбөлүк таштап кетет деп ойлойт. Жок, андай болбойт. Ал сөзсүз быркыратуучуга, тозокко ыргытылат." 104:1-2-3-4. Батыш жазуучуларынын бири мындай деп айтат: "Туура ишти аткарда сени сындаган ар бир сындарга, сындоолорго тескери кара." Пайдалуу жана тажрыйбалуу кеңеш. Сен жөнүндө айтылган ачуу сөздөргө, сын пикирлерге жооп кайтарбай эле кой. Сөздү көтөрө билүү айыптарды жок кылат. Сылыктык кадыр барк алып келет. Сабырдуулук душманды жеңет. Ал эми кечиримдүүлүк бийик даражада жана кадыр барк. Сен тууралуу жаман сөздөрдү айткандардын жарымы сөздөрүн унутуп калышкан. Башкалары кандай себептен эмне болгондугун да билбейт. Ошондуктан сен андайларды бекем кармап айткандарына жооп берем дебей эле кой.
Арпа наны болсо да бейпилдикте тынч болгон үй тамактын түрү болгону менен чаң тополоң болгон үйдөн жакшыраак. Кыскача сөз. Капаланба. Оору да аягат, мусибат да чечилет, күнөө да кечирилет, карыз да берилет, камалганда чыгарылат, жоголгон да табылат, күнөөкөр да тообо кылат, кедей да бай болот. Капаланба. Кара булуттардын тараганын, караңгы түндүн жарыгын, шамалдын токтогонун, бороондун акырындаганын көрбөй жатасыңбы? Андай болсо сенин да кыйынчылыгың жеңилдейт, жашооң да оңолот, келечегиң да кең болот. Капаланба. Сен бир аз сабыр кылып күтүп тур. Албетте күндүн ысыгын караңгы көлөкө муздатат. Чаңкаган чаңкоону муздак суу кандырат. Ач курсакты ысык нан тойгузат. Уйкусуз түндү бейпил уйку токтотот. Ооруган ооруну да таттуу айыгуу келип токтотот. Капаланба. Врачтар, даанышмандар, илимпоздор, аалымдар да аткара албай баш катырган нерсе бар. Ошондуктан алар да аргасыздан тагдырдын жазмышына баш ийишкен. Инсандардын жүрүм турумун аңдыба. Инсандардын колунда пайда да, зыян да жок, өлүм да, жашоо да жок, сооп да, жаза да жок. Анткени баары Аллах каалагандай болот. Ибрахим ибн Адхам айткан экен: биз сонун жашоодо жашайбыз. Эгер аны падышалар билгенде бизди ошол үчүн жазаламак. Ибн Таймия айтат: чындыгында жүрөктө соонун ыйман жыргалы болот. Эгер бейишке кирүүчүлөр ушундай абалда болсо, анда бейиште жашоо мындан да жакшы болот. Дагы бир сөзүндө Аллах Тааланы зикир кылып ибадат кылганда жүрөктө сонун бир кубануу, ырахаттануу пайда болот. Ибн Таймияны түрмөгө камап, түрмөнүн эшигин жапкан кезде ал ушундай бир ырахатты сездим деп Курандагы ушул аятты мисал кылган. Анан алардын ортолоруна эшиги бар тосмо коюлат. Ал эшиктин ичи ыймандуулар тарабы, ырайым бейиш, сырты мунафыктар тарабы болсо азап тозок. 57-13. Ал түрмөдө жаткан кезинде бейиш жыргалым жүрөгүмдө болсо, душманым мени эмне кылмак эле? Кайда барсам да ал өзүм менен бирге. Эгер мени өлүм жазасына тартса, шейит болом. Мекенимден чыгарса, саякатчы болом. Түрмөгө камашса, жалгыздануу ибадатында болом дейт. Кээ бир такыба инсандар айткан: жүрөгүндө Аллахты жоготкондор эмнени тапмак эле? Жүрөгүндө Аллахты тапкандар эмнени жоготмок эле? Аллахты тапкан менен Аллахты жоготкондун даражасы эч качан бирдей эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринин биринде айтат: Субханаллах, валхамдулиллах, вала илляха иллаллаху, валлаху акбар деп айтканым мага күндүн нурунан да жакшыраак, сүйкүмдүүрөөк. Илгери алымдардын бирөө байлардын зыңгыраган сарайы, байлыгы тууралуу мындай дейт: биз жегенде алар да жешет, биз ичкенде алар да ичет, биз көргөндө алар да көрөт, бирок биз кыямат күнү байлык тууралуу суралбайбыз, алар суралат. Силер бизге кыямат күнү эсеп-кысап кылган кезде жалгыздан алгач ирет жараткан өңдүү болуп келесиңер. 6:94. Момун мусулмандар айтат: Аллах менен пайгамбары туура сүйлөйт. 33:22. Ал эми мунафыктар болсо, бизге Аллах менен анын пайгамбары жалган убада берген турбайбы деп айтышат. 33:12. Сенин жашооң бул өзүңдүн пикириңдегидей болот. Пикириңде кандай нерселерди ойлонсоң, ошол нерсе жашоо турмушуңа таасир берет. Бактылуу жашоону ойлосоң да, бактысыз жашоону ойлонсоң да, ошол таасирин тийгизет. Бирөөсү айткан экен: эгер сен бут кийимсиз болсоң, эки буту кесилгенге кара. Ошондо сен Аллахка ыраазычылык билдиресиң. Инсандарга жакшылык кыл. Башкаларга жакшылык кылуу бакыт жолдорунан бири жана бакытка бакыт кошот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: Аллах Таала кыямат күнү пенделерин эсеп-кысап кылып жатып сурайт: О адам баласы, менин курсагым ачканда тойгузбадың? Анда пендесе сурайт: кантип тойгузам? Сен бүткүл ааламдардын Раббиси болсоң. Анда Аллах Таала: баланчанын баласы баланча пендем ач калганын билдиң эле го. Ошого тамак бергениңде ошонун соогун азыр тапмаксың. О адам баласы, мен чаңкап суусаганда суу бербедиң? Кантип суу берем? Сен бүткүл ааламдардын Раббиси болсоң. Баланчанын баласы баланча пендем суусуз калгандыгын билдиң элең го. Ошондо суу бергениңде ошонун соогун азыр тапмаксың. О адам баласы, мен ооруганда менин көрүүгө келбедиң? Кантип көрөм? Сен бүткүл ааламдын Раббиси болсоң.
Баланчанын баласы баланча пенде ооруп калганын билдиң эле го. Ошону көргөнү барганыңда мен ошол жерден тапмаксың. Аллах Таала Израиль коомунун бир бузук аялды чаңкап өлгөнү калган итке суу бергендиги үчүн бейишке киргизген. Андай болсо ашты тойгузган, чаңкаганга суу берген, муктажга жардам берген инсан кандай гана сыйлыктар менен сыйланат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: кимде ашыкча тамак аш болсо, аны тамак ашы жокторго берсин. Кимде ашыкча унаа болсо, аны унаасы жокторго берсин. Абдулла ибн Мубарактын жөөт кошунасы болгон. Абдулла балдарынан алдың ошол кошунасына тамак аш, кийим кече берер эле. Адамдар келип ал жөөткө үйүңдү сат деп калат. Анда ал үйүмдү 2000 динарга сатам. 1000 динарды үйдүн акысы, 1000 динары болсо кошуналык акы Абдулланыкы деп айткан экен. Ал сөздү Абдулла угуп калып, Аллахым бул инсанды ислам жолуна киргиз деп дуа кылат. Жүрөктөрү туура жолго баштоочу Аллах Таала ошентип Абдулланын дубасын кабыл кылып, жөөт кошунасы ислам динин кабыл кылган экен. Абдулла ибн Мубарак кербенин алып ажыга жөнөп калат. Жолдо баратып бир айылдын жанынан өтүп баратканда бир аял таштандыгда жаткан өлгөн карганы алып үйүнө алып кирип кетет. Абдулла кызматчысын ал аялдын артынан жөнөтүп, эмне себептен андай кылганын суратат. Анда ал аял: 3 күндөн бери балдарыма берер тамак жок, ушинтип күн көрүп жатабыз деп жооп берет. Аны уккан Абдулла эки көзүнө жаш алып, кербениндеги болгон нерсесин ошол айылдын кедей кембагалдарына таратып берип, ошол жылы ажыга барбай калат. Күндөрдүн биринде Абдулла уктап жатып түш көрөт. Түшүндө ажылыгың кабыл болсун, күнөөлөрүң кечирилсин деген үнтү угат. Аллах Таала Кур'анда айтат: өздөрүндө жетишсиздик болуп турса да, өздөрүнө караганда өзгөлөрдү жогору коюшат. 59:9. Кандай жакшы касиет, кандай сонун мүнөз, кандай гана адеп ахлак. Башкага жакшылык кылгандыгы үчүн эч ким кайгырбасын. А бирок күнөө иш, ката нерсе кылгандыгы, башкага жардам бербегендиги үчүн кайгырсын. Кыскача сөз: капаланба. Аллах Таала сени коргойт. Периштелер сен үчүн истигфар айтат. Момун мусулмандар 5 убак намаздагы дубада сени да кошот. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шапаат кылат. Ыйык Кур'анда сен үчүн жакшы убадалар бар. Андан да улуурагы ыймандуулардын ыймандуусу болгон, ырайымдуу, мээримдүү болгон Аллах өз ырайымына бөлөйт. Капаланба. Бир соо үчүн 10 сооп жазылып, ал 700 соопко же андан да артык соопторго көбөйтүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми бир күнөө бирөө эле болуп жазылып, балким Аллах аны да кечирип жиберет. Аллахтын жоомарттыгы, берешендиги кандай гана кенен экендигин билсең, анын жоомарттыгына эч кимдин жоомарттыгы тең келе албайт. Капаланба. Сен жалгыз Кудайга сыйынуучу, кыбланы кароочу пендесиң. Сенде Аллахка жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү бар. Эгер күнөө кылып койсоң, өкүнүп тооба кыла турган, жакшылык кылсаң курсан боло турган касиетиң бар. Сенде көптөгөн жакшы касиеттер бар. Аны сен билбейсиң. Капаланба. Сенде жакшылык, жамандык, байлык, кедейлик, жеңилдик, кыйындык болсо да, баарында жакшылык бар. Чыныгы момунга таң калса болот. Анын бардык иштери жакшылык. Эгер ага бир кубаныч келсе, Аллахка ыраазычылык айтат. Ал да анын жакшылыгына. Эгер ага бир жамандык келсе, сабыр кылат да, ал да анын жакшылыгы. Бул бир гана чыныгы момун мусулманда болот. Хадис. Кыйынчылыкка, жамандыкка сабыр кылуу. Ийгиликке, бакытка жетүү жолу. Сабыр кыл. Сабырың Аллахтын колдоосу менен гана болот. 16:127. Эми жакшына сабыр кылуудан башка арга жок. Силер айткан ишке Аллахтын өзү жардамчы болот. 12:18. Эң мыкты сабыр кылып, чыдамкай бол. 75. Сабырдуу болгонуңар үчүн силерге салам, тынчтык болсун. 13:24. Сага жеткен кыйынчылыктарга сабыр кыл. 31:17. О ыймандуулар, сабырдуу жана чыдамдуу болгула. 3:200. Умар разиаллаху анху айткан: сабырдуулук менен жакшы жашоого жеттик. Мусулман адамга кыйынчылык келген кезде 3 нерсени аткаруу керек. Биринчи сабырдуулук, экинчи дуба кылуу, үчүнчү кыйынчылыктан кетүүсүн күтүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Муса пайгамбарды Аллах өз ырайымына алсын. Ал мындан да оор кыйынчылыктарга кабылган, бирок баарына сабыр кылган. Бийик даражага жетүү кыялдануу менен болбойт.
Түш көргөндүк менен да болбойт. Чечкиндүүлүк жана сабырдуулук менен гана болот. Бирөөнүн кейпин кийбе. Ар кимдин өзүнүн бурулуучу тарабы бар. Жакшылыкта жарыш кыла. 2:148. Ал силерди жер үстүнө орун басар кылган. Силерди берген нерселери менен сыноо үчүн даражаларда бириңерден жогору көтөрдү. 6:165. Ар бир уруу өз булактарына ээ болду. 2:60. Инсандар таланттуулукта, күч кудуретте, жөндөмдүүлүктө ар түрдүү болушат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көрөгөчтүүлүгүнүн бири сахабалардын ар бирин өз жөндөмдүүлүгүнө, кудуретине жараша жумуш бөлүп берген. Алини казылыкка, Муазды илимге, Убайды Куранга, Зейдти мурасты билүүгө, Халидти согушка, Хасанды акындыкка, Кейс ибн Саабитти хутба айтууга койгон. Башканын жамандык жагын көрүп, ошол тарапка ооп кетүү, өз жанын кыюу, бирөөнүн жаман сапатын алып жок болуп кетүү туура эмес. Аллах Тааланын аяттарында инсандардын жөндөмдүүлүгү, пейилдери жана тилдери, түстөрү ар түрдүү болот деп айтылган. Абу Бакир разиаллаху анху жумшактыгы, ырайымдуулугу менен мусулман үммөтүнө эң чоң пайдаларды берген. Умар разиаллаху анху катуулугу, бекемдиги менен исламга жана мусулмандарга көп жардам берген. Ошондуктан өзүңдөгү болгон талантты, жөндөмдүүлүктү өрчүт, өнүктүр, пайдалана бир. Аллах ар бир жанга мүмкүнчүлүгү жеткен гана милдеттерди жүктөйт. 2:286. Башкаларды туураймын деп ысырап кылып төгүп чачуу, өзүңдөгү болгон талантты, жөндөмдүүлүктү каалоону өлтүрүү, жок кылуу. Жалгыздануунун пайдасы. Жалгыздануу дегенде максат күнөөдөн, ашыкча нерселерден узак болуу. Жалгызданууда көңүлүң бейпилдикте, ырахатта болуп, кайгы капаны кетире турган жалгыздануу болуусу керек. Ибн Тайями мындай дейт: бир пенде Аллахка ибадат кылууга, зикир айтууга, Куран окууга, өз напсисин эсеп-кытап кылууга, истигфар айтып дуба кылууга, күнөөдөн узак болууга жана башка ушуга окшогон жакшы амалдарды аткарууга сөзсүз жалгыздануусу керек. Ибнул Жаузидин жалгыздануу туурасында айткан сөзү: жалгыздануудан жакшыраак нерсе таппадым жана укпадым. Жалгызданууда бейпилдик, ырахаттык, кадыр барктуулук бар. Жаман иштен, күнөөдөн узак болосуң. Кадыр баркыңды сактап, убактыңды үнөмдөй билесиң. Өмүрүңдү да сактайсың. Көрө албастардан, жаман инсандардан оолак болосуң. Акырет тууралуу ой пикир жүргүзүп, Аллах Тааланын алдына барууга даярдык көрөсүң. Убакытты текке кетирбей, ибадатты көбүрөөк кыласың. Илимиңди өөрчүтүп, пайдалуу китептерди окуйсуң. Жалгызданууда пайдалуу ой пикирлерди ойлонуп, акыл эс өөрчүйт, көңүл рахатта болуп, намыстуулукту сактайт. Көптөгөн соопторду аткарып, жаман иштен узак кылат. Убакытты пайдаланып, Аллахка көп зикир кыласың. Ушак, гыйбат жана башка көптөгөн инсанды азгыруучу нерселерден узак кылат. Мусибаттарга сабыр кылууну үйрөтөт. Жалгыздануу жамандыкты тосот, артыкчылыктарга жеткирип, аброюңду көтөрөт. Китеп окууга, ибадатка кеңири убакыт бөлүүгө, ой пикирди өөрчүтүүгө жалгыздануу кандай жакшы. Жалгызданууда көз көрдү, кулак укту деген жок. Анткени Аллахтан башка сени эч ким көрбөйт. Сөзүңдү да Аллахтан башка эч ким укпайт. Аалымдар, илимпоздор, окумуштуулар, баатырлар, тарыхчылар, акындар, ойчулдар жана башка баардык көрүнүктүү инсандар жалгызданууда болуп, ошонун пайдасы аларга чоң таасирин тийгизген. Кыйынчылыкка капаланба. Башка кыйынчылык түшсө, жүрөктү кубандырат, күнөөнү өчүрөт. Кекирейген, менменсингенди сындырат. Уйкудагы жүрөктү ойготуп, Кудайды эске салдырат. Такыба салих инсандардан дуба талап кылдырып, Кудай Таалага баш ийдирет. Напси балени сындырып, акыретти эске салдырат. Кудай Таалага дуба, зикир айттырып, сабырдуулукту үйрөтөт. Акыретке даярдантып, жүрөктөгү бул дүйнө сүйүүсүн чыгарат. Кичипейилдикти үйрөтүп, күнөөдөн узактатат. Кыскача сөз. Капаланба. Анткени капалануу ибадатты азайтып, даават үгүттөн калтырат. Маанайыңды чөктүрүп, шек күмөн ойлорду туудурат. Капаланба. Анткени капаланып, кайгырып, тынчсыздануу бир канча оорунун пайда болушуна себеп болот. Нервденүү, кыжырдануу деген жаман адат пайда болот. Ар түрдүү азгырыктарга чалдыктырат. Капаланба.
Сенде ыйык Куран бар, зикир, дуа, намаз, садака, жакшы мүнөз бар. Ошолор менен сооптуу, пайдалуу иш кыла аласың. Капаланба. Бош олтуруп кайгы капага моюн сунбай, тууган туушкан менен карым-катнаш кыл. Зикир, таспих айт, оку, жаз, амал кыл, конок күт, зиярат кыл, жараткандын жаратылышына ой пикир жүргүз. Мага дуба кылгыла, силерге жооп беремин. Кабыл кыламын. 40-60. Эгеңерге жалбаруу менен купуя түрдө дуба кылгыла. Чынында, ал чектен чыгуучуларды сүйбөйт. 7-55. Албетте алар жакшылык, сооп иштерге тез киришүүчү пенделер эле. Жакшылыктардан үмүт кылып, жамандыктардан коркуп дуба кылышчу жана алар биз үчүн кичпейил пенделер болгон. 21-90. Бактылуулук үчүн эрежелер. 1. Билгин, эгер бүгүнкү күнүңдү гана жашабасаң, ой пикириң ар тарапка чачырап кетет. Ишиң башаламан болот, маанайың чөгүп, кайгы капа көбөйөт. Ошондуктан төмөндөгү сөз ушул мааниде айтылган. Эрте менен турсаң, кечти күтпө. Кеч кирсе, таңды күтпө. 2. Өткөн ишти унут, ага көңүлүңдү бөлбө. Анткени өткөн катачылык, акмакчылык өтүп кетти. 3. Келелек, кайып келечек тууралуу кабатыр болбо. Келечек келгенче аны менен коштошуп тур. 4. Сын пикирлерге кабатыр болбо, бекем бол. Ошол сен тууралуу айтылган сын пикирлер кадыр баркын канчалык деңгээлде экендигин билдирээрин билгин. 5. Аллахка ыйман келтирүү, салих жакшы иш амалдарды жасоо бактылуу жашоонун башаты. 6. Ким бейпилдикти, тынчтыкты, ырахатты кааласа, анда Аллах Таалага зикир айтсын. 7. Бардык нерсе тагдырга жазылгандай болоорун билгин. 8. Эч кимден ыраазычылык күтпө. 9. Эң оор нерсени кабыл кылууга өзүңдү даярда. 10. Мүмкүн сага болгон кээ бир жаман нерселер сенин жакшылыгыңа. 11. Мусулмандын башына түшкөн бардык нерсе ал үчүн жакшылык. 12. Аллахтын сага берген неемат жакшылыктары жөнүндө ойлонуп, ага ыраазычылык билдир. 13. Сендеги бар нерселер көп адамдарда жок. 14. Алдыга убакыт өткөн сайын ийгилик келе берет. 15. Балее кыйынчылыктар келсе, дуба кылынат. 16. Мусибат, кайгылар сен үчүн сабырдуулуктун дарысы болуп, жүрөк кубантат. 17. Албетте, кыйынчылык улай жеңилдик келет. 18. Арзыбаган нерсе үчүн жеңил ойлуулук кылба. 19. Чындыгында Раббиңден кечирими менен. 20. Ачууланба, ачууланба, ачууланба. 21. Жашоо нан, суу, аба, андан башкасына көп азгырылба. 22. Асманда силердин рызкыңар жана силерге убада кылынган нерсе бар. 51-22. 23. Корккон нерсенин көбү болбойт. 24. Мусибатка кабылгандар сага үлгү болсун. 25. Аллах эгер бир коомду жакшы көрсө, андага сыноо жөнөтөт. 26. Кайгы капаны жеңилдетүү дубасын көп айт. 27. Бош убактыңды айдап сал да пайдалуу иш менен алек бол. 28. Жалган, ушак айыңдарды ташта. Олор болбос нерселерге ишене бербе. 29. Көрө албастык, өч алуу бул жаман пейил. Талашып тартышуу көбүрөөк ден соолугуңа зыян берет. 30. Башыңа түшкөн мусибаттардын баары күнөөңдү кетирет.